Бишкек шаарында менчикке өтүп кеткен республикалык стоматологиялык клиниканын 1510 чарчы метрлик имараты мамлекеттин балансына кайтарылды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Аталган мамлекеттик мекеменин имараты 1999 жылы кызмат адамдардын мыйзамсыз аракеттеринин натыйжасында белгиленген тартипти бузуу менен менчикке өтүп кеткен. Менчиктештирүү жол жобосу ачык сынактарды өткөрүү талаптарын сактабастан кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып, кызыктар тараптардын алдын ала сүйлөшүүсүнүн натыйжасында өтүп кеткен деп айтылат маалыматта. Клиниканын имараты өткөрүп берүү учурунда мамлекеттик маанидеги объект деп эсептелип, элге стоматологиялык жардам көрсөтүү системасында иштеп келгендигин айтышты. Американын эл аралык өнүктүрүү боюнча агенттиги чет элдик жардам программасын токтотконун мамлекеттик катчы Марко Рубио билдирди. Андагы маалымат боюнча USAID 1-июлдан тарта чет элдик жардам программасын расмий токтотту. Администрациянын саясатына туура келген жана Американын кызыкчылыгын көздөгөн программалар эми мамлекеттик департамент тарабынан ишке ашырылат, деди Рубио. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Россиядагы чет элдик жарандар, анын ичинде кыргызстандыктар сим-карта сатып алууда биометрикалык идентификациядан өтүшү керектигин эскертти. Буга чейин социалдык тармактарда ЖМКларда Россия чет элдиктерге мобилдик байланышты өчүрө баштаганы тууралуу маалыматтар тараган. Мыйзамга ылайык 1-январдан тарта чет элдиктер жана жарандыгы жок адамдар Россияда сим-карталарды байланыш операторунун кеңсесине барып гана сатып ала алышат. Ошол эле учурда алар банктын бөлүмдөрүндө биометрикалык идентификациядан өтүшү керек. Сим-картасы бар жарандар байланыш дүкөндөрүндө жеке камсыздандыруу эсеби номерин, имейи, мамлекеттик кызматтар порталынын маалыматтарын жана биометрикасын көрсөтүү менен өздүгүн ырастоосу зарыл. Ош шаарында көчөлөрдү кеңейтүү үчүн бузулган турак жайлардын ээлери үчүн 520 тамдын курулушу 1-июлда башталды. Бул долбоор үчүн 54 гектарга жакын жер Кызылкыштак айыл аймагынан бөлүнгөн. Үйлөрдүн курулушун кытайлык Kunlun компаниясы жүргүзөт. Ош шаарынын Кызылкыштак айылдык аймактык башкармалыгына караштуу Коммунист айылында Эне-сай жаңы конушунун курулушуна расмий түрдө старт берилди. Анда жаңы шаарчанын пайдаланууна мезгил кутуча салынып, ага кала башчысы Жеңишбек Токторбаев, кытайлык Kunlun курулуш компаниясынын өкүлдөрү, жергиликтүү тургундар катышты. Биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтун эмгеги деп билем. Аталган жаңы конуш шаар мэриясынын колдоосу менен кытайлык компания тарабынан курулуп жатат. Шаарча жалпы 54 гектар жер аянтына түптөлөт. Долбоор боюнча 520 үй курулуп, турак үйлөрү башкы планга ылайык жолду кеңейтүүдө, каналдардын жээгин ачууда башка жакка көчүрүлө турган жарандарга берилет. Ушул жылдын күз айларына чейин 320 үй, аны менен бирге мектеп, бала бакча, ФАП жана башка социалдык мекемелерди куруу каралган. Где-то бир 30 гектарына курулат, 520 үй, калган 20 гектарын запас кармап турабыз. Ал в дальнейшем дагы өзү керек болот бизгечи. Дагы снос болуп, керек үйлөрдү куруп барабыз. Бул жогоруда мен жана докладымда айтып кеттим. Бул Жумабаева, Абдыкадырова, Көкүмбей, Жопас, Навайы, мынабы жанагы өзүңүз көп болдуңуздар. Шаардын ичинде бизде 8 дарыя аралап өткөн, ошонун корук зонада турган үйлөр да бар экен. Ошол үйлөрдүн бардыгын ошо бузуп алып, ошол бузулган үйлөрүн ошол элдер келип ошол жака үй алып. Шаар башчысы өз сөзүндө бул долбоор каланы өнүктүрүү жана калктын турак жай муктаждыктарын канааттандырып, шаардын социалдык экономикалык турмушун жакшыртарын билдирди. Ага катар жаңы конушту куруп жаткан кытайлык компанияга шаардын Бекмамат Осмонов көчөсүнөн 20 гектар жер берилгенин да кошумчалады. Ал жерге көп кабаттуу үйлөр салынат. Азыр бул мындай, бизде мына Kunlun компаниясы менен мындай договор түздүк. Булар 54 гектар жерге 520 үй куруп берет. Биз буларга ошол 520 үйдүн ордуна эмеден Осмонов көчөдөн 20 гектар жер бердик.
Курулуш жүргүзүп жаткан кытайлык компания алгачкы жолу Кыргызстанга инвестор болуп келген. Алар үйдүн сапатына кепилдик бериле турганын айтып, керектүү болгон бардык текшерүүдөн өтө турганын билдиришти. Курулушка 100га жакын техника жана 600дөн ашуун жумушчу күч тартылат. Татынакай үйлөрдүн курулушун Кытай эл компаниясынын Кундун курулуш компаниясы куруп берүүнү убадалады. Бүгүнкү күндө 400га жакын үй жолду кеңейтүүгө байланыштуу бузулган. Бул үйлөр колунда кызыл китеби бар болгон үй ээлерине гана берилет. Белгилей кетсек, буга чейин Ош шаарынын мэрі Жеңишбек Токторбаев Конлойн курулуш компаниясынын директорлор кеңешинин төрагасы Ван Чиан жетектеген делегацияны кабыл алып, эки тараптуу кызматташуу боюнча меморандумга кол коюшкан. Толбой Бурканбеков, Марufjan Шакиров, Ош ТВ.